Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Менин атым Папиева Жамал. Мен Борбордук Азия университетинин билим берүү өнүктүрүү программасынын координаторумун. Азыркы кырдаалда баарыбыз билгендей эле онлайн сабак өтүү жана дистанттык окутуу зарылчылыгы туулуп жатат. Онлайн сабак өтүү үчүн бир канча программалар бар. Анын ичинен Zoom программасы бир ыңгайлуу программалардын бири болуп эсептелинет. Zoom программасына телефон аркылуу кирсе болот, ноутбук же планшет аркылуу кирип, онлайн сабакты жүргүзсө болот. Мен азыр сиздерге Zoom программасын колдонуу аркылуу мобилдик телефон менен онлайн кантип сабак өтөбүз, кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, ошол жөнүндө кыскача баяндама жасап берейин. Zoom программасы акысыз жана акы төлөй турган версиялары бар. Акысыз версиясы сиздер колдоно аласыздар. Ал 40 мүнөткө созулат. 40 мүнөткө созулат. 40 мүнөт ичинде сабак өтүп алсаңыздар болот. Жана Zoom программасына бир эле убакта 100гө чейин катышуучу катышса болот. Өзгөчөлүгү ушундай: 100гө чейин катышуучу окуучу катышса болот. Анда сиздер Zoom программасын колдонуу үчүн адегенде Zoom программасын Google Play Market'тен жүктөп аласыздар. Жүктөп алгандан кийин ошону ачканда, Zoom приложениясын ачканда сиздерде мындай терезе чыгат. Ачып көргөн болсоңуздар керек. Бул терезени карасаңыздар бир канча баскычтар турат. Мисалы, биринчи баскыч новая конференция деген баскыч турат. Бул баскычты басканыңызда сиздерде Zoom программасы онлайн сессияңыздар заматта ачылып баштайт. Заматта ачып алып туруп, анан сабакты катышуучуларды чакырып алсаңыздар болот сабакты өткөрүш үчүн. Кийинки баскыч Войти деген баскыч турат. Бул баскычты басуу аркылуу окуучулар сабакка кире алат. Ушул баскычты басып, сиздер новая конференция деп сабакты ачып алгандан кийин идентификатор номерин алып туруп окуучуларга жиберип койсоңуздар, алар Войти деген баскычты басып, ал жерде идентификатор номерин киргизип, жана дагы паролун жазып, купуя сөздү жазып, сырды жазып сабакка кире алышат. Андан кийинки баскыч турат, запланировать деген баскыч. Бул бир сиздер үчүн эң негизги баскыч болуп саналат. Анткени ушул баскычты басуу аркылуу сиздер сабагыңыздарды алдын ала пландаштырып аласыздар. Пландаштырып катышуучуларды чакырып аласыздар. Бул баскычты басканда сиздерге моундай терезе чыгат. Бул жерде карасаңыздар, дата деген турат. Бул жерге датасын коесуздар, кайсы күнгө сабак өтөсүздөр, же болбосо конференция деп ат турат. Ошол жерге атын да өзгөртүп койсоңуздар болот. Мисалы үчүн 7 класс үчүн кыргыз тил сабагы деп, өзүңүздөргө керектүүсүн. Андан кийин убактысын коесуздар. Саат канчада өтөсүздөр онлайн сессияңыздарды, убактысын коесуздар. Бул жерде до деген 30 мүнөттүн ичинде турат. Бул жерде бассаңыздар минутасы чыгат, 45 мүнөт деген тандап аласыздар, эң жогоркусун. Андан улантасыздар. Андан кийин повторять деген баскычты карасаңыздар, повторять деген баскыч эмнени билдирет? Бул баскыч сиздер эгерде саат, мисалы, бул жерге датаны койдук деп коелу, 13 апрель деп датаны коюп саат 10 деп жазсаңыздар, бул жерде эгерде ошол күндө саат 10до сабагыңыздар болчу болсо, утур эле конференцияны пландаштырып отурбастан, онлайн сессияны пландаштырып отурбастан, сиздер ушу повторять баскычын басып койсоңуздар болот. Ал деген сөз ошо 10до чакырылган, жасалган, пландаштырган онлайн сессияңыздар күндө кайталанып турат. Бир жолу шилтеме жиберип окуучуларга, ошол шилтеме аркылуу окуучулар келе алышат. Андан кийин бул жерде өзүңдөргө керектүү настройканы кое аласыздар. Мисалы, келгенде организатор, сиздер мугалим сабак өтүп атканда да организатор болот. Видеосун күйгүзүп алабы, участниктер, катышуучулар көчүрүп алабы, күйгүзүп алабы, өзүңүздөргө коесуздар каалаганыңыздарды. Анан идентификаторун күйгүзүп койсоңуздар, идентификатор номери көрүнөт. Паролду алып койсоңуздар болот, же коюп койсоңуздар болот. Паролсуз да кире берсин катышуучулар десеңиз, анда мынтип өчүрүп койсоңуз болот. Анан баары бүткөндөн кийин датасын коюп, саатын коюп, настройкаларын туралаганыңыздардан кийин готово деген баскычты басасыздар. Готово деген баскычты басканда сиздер конференция онлайн сабакты пландаштырган болосуздар. Бул баскычты басканда сиздерге моундай терезе чыгат. Бул жерде карасаңыздар, добавить приглашенных деп Gmail аркылуу чакырсаңыздар болот. Же болбосо моундай актай жерине, стрелка турган жерге телефонуңуздарды бассаңыздар, сиздерге моундай терезе чыгат. Бул жерден тизме турат. Тизменин ичинен, мисалы, добавить приглашенных деген баскычты басасыздар. Буну басканыңыздарда сиздерге кийинки терезе чыгат. Бул жерден Gmail аркылуу жиберсеңиздер болот, сообщение кылып, билдирүү аркылуу, же болбосо эң эле оңой жолу копировать буфер деген баскычты бассаңыздар, сабагыңыздарга пландаштырылган сабакка шилтеме автоматтык түрдө буферге сакталып калат. Андан кийин сиздер кадимки эле колдонуп жүргөн WhatsApp-ыңыздарга барасыздар. Ал жерде кимге жибересиздер? Балким группага жиберип болсом, ал жерде группанын кайсы группа, WhatsApp группаңыздар бардыр, класс 7 класс деген группа бардыр, балким. Ошол жерде вставить деп туруп, вставить деп бассаңыздар эле автоматтык түрдө мындай чакыруу
онлайн сабакка шилтемеси жазылат. Ошону жиберип коесуздар. Окуучулар ушул шилтеме аркылуу гана Zoom сабагына кире алат. Мисалы көрүп атасыздар, 9 апрель саат 5 деп турат. Ошол убакта шилтемесин басса сабакка киришет. А бул жерде карасаңыздар идентификатор номер турат. Жанакы войти деген баскычты басып туруп окуучулар, войти деген баскычты айттык го сиздерге башында. Ошол войтини басып туруп ошол жерге идентификатор номерин жазса болот. Бул жерде карасаңыздар пароль жок болуп турат, паспорт деген пароль жок болуп турат. Анткени жана пароль дегенди алып койгонмун мен, ошондуктан пароль деген жок болуп калат. Идентификатор номери менен гана кире алышат. Андан кийин сабак башталат. Онлайн конференцияңыздар башталганда мындай экран чыгат дегенде. Бул жерде карасаңыздар бушта наушниктин сүрөтү турат. Окуучуларга да ошону түшүндүрүш керек. Наушниктин сүрөтүн басыш керек. Басканда вызов с использованием звукового устройства деген чыгат. Эгерде бул баскычты баспаса эмне болот? Бул баскычты баспай калып, ушу наушниктин сүрөтү бойдон туруп калган болсо, анда сиздер сүйлөй да албайсыздар, башкалар уга да албайт. Ошондуктан ушул баскычты сөзсүз басыш керек. Буну басканда, монда көрүп атканда сиздерде микрофондун сүрөтү чыгат. Ушул микрофондун сүрөтү чыкканда, демек сиздер сүйлөй аласыздар, окуучулар уга алат, сабакты талкуу баштайт. Анан ар бир баскычтан кыскачадан токтолуп өтөбүз. Кийинки жанында баскычты карасаңыздар, включить видео деп турат. Бул баскычты басканда видеоңуздар көрүнүп турсун, кааласаңыздар видеону басасыңар окуучулар дагы. Эгерде кээ бир учурда карап турсаңыздар, окуучулардын телефондору катып, же жакшы тартпай, үндөрү үзүлүп угулуп аткан болсо, анда видеону өчүрүп алсын сураныңыздар. Анткени видеону өчүрүп алса, балким интернеттин жүктөмү жетип, үн дагы катыбай жакшы сабак болушу мүмкүн. Андан кийин карасаңыздар, идентификатор номер бар үстүндө. Ушул номерди жиберсеңиздер болот. Сабак башталгандан кийин да ушул номерди окуучуларга жиберсеңиздер ушу менен кире алышат. Андан мен айтып өттүм жогоруда, Zoom программасы 40 мүнөткө чектелген деп. 40 мүнөттүн ичинде 40 мүнөт бүткөндөн кийин автоматтык түрдө Zoom программасы өзү өчүп калат. Бирок эгерде 40 мүнөттөн ичинде 40 мүнөттөгө чейин сабакты бүтүрөм десеңиздер, анда ушул завершить деген баскычты бассаңыздар, сабакты бүтүрө аласыздар. Ушул конференцияны онлайн сабак бүтөт. Андан кийинки баскыч эмне? Участники деген баскыч турат бул жерде. Участники деген баскычты бассаңыздар, сиздерге моундай терезе чыгат. Бул жерде сизге мисал катары көрүнүп турат. Катышуучулардын аты болот, тизмеси болот бул жерде, канча катышуучу бар экенин көрөсүздөр. Ал жерде байкасаңыздар, Жамал 2 дегенде микрофон турат, бирде да микрофон турат, ал эми Салинада микрофон жок турат. Демек, бул Салина, жана мен айтып отурдум го сиздерге бул жерде наушниктин сүрөтү турган, ошо Салина бул наушник бойдон калып кеткен. Баспай калган же ошону иштебей атабы. Ошондуктан микрофон көрүнбөйт атат. Демек, сиздер бул жерден биле аласыздар, демек Салина деген окуучуңуздар сабакты уга албай атат. Көрүп атат, чатта жаза алат, бирок уга албайт дагы, сүйлөй да алышпайт. Ошондуктан окуучуларга наушникти басыштын зарылдыгын түшүндүрүшүңүздөр керек. Андан кийин бассаңыздар, чат деген баскыч аркылуу чатта бири-бирине жазсаңыздар, бул окуучулар да бири-бирине жаза алат. Анан пригласить деген баскычты бассаңыздар, сиздерге мындай терезе чыгат. Бул жерден копировать URL-ды басасыздар. Копировать URL-ды бассаңыздар, сабакка шилтеме автоматтык түрдө сакталат дагы, WhatsApp-ка жиберип койсоңуздар болот. Бул жана запланировать деп алдын ала пландаштырып алып туруп, запланировать деген баскыч аркылуу жибергенди көрсөттүк элек го. Бул дагы бир түрү. Сабак уже ачылгандан кийин, сабакты жүрүп аткандан кийин чакыруу болсаңыздар, ошол пригласить деген баскыч аркылуу копировать URL болуп туруп, буферге сактап алып туруп чакырып алсаңыздар болот. Андан кийинки баскычты караңыздар. Выключить звук для всех деп, мугалим катары сиздерде, организатор катары ушул баскыч сиздерде көрүнүп турат. Ушул баскычты бассаңыздар, баардык окуучунун микрофондору өчүрөт. Мисалы сабакта 20 окуучу болгон болсо, ар биринин аркасында мисалы эшиктер жабылып атабы, бирөө сүйлөп атабы, аркасынан баардыгы угулуп тоскоолдук жаралат. Ошондуктан сабактын алдында баардыгынын микрофондорун өчүрүп алыңыздар. Кайра күйгүзөм десеңиздер, баардык микрофондорун күйгүзүп алсаңыздар болот. Андан кийин дагы кандай баскычтар бар, участники деген жерде. Тизмелерди карасаңыздар, ар бир окуучунун тизмесинин жанында оң жакка караган боз стрелка турат, Ошону бассаңыздар, сиздерге мындай тизмелер чыгат. Буну салыштырып көрүңүздөр. Жамал 2 менен Салинанын тизмесине. Жамал 2де тизме көбүрөөк экен, функциялар, кызматтар көбүрөөк экен, Салинада азыраак экен. Бул эмне үчүн мындай себеби? Жамал 2 демек Zoom сабакка ноутбук аркылуу кирип атат экен, а Салина Zoom сабакка телефон аркылуу кирип атат экен. Zoom'дун ноутбукта колдонгону мүмкүнчүлүктөрү кеңирээк, ал эми телефондон киргенде мүмкүнчүлүктөр бир аз чектелүү. Бул жерде да байкасаңыздар болот. Мисалы, Жамал эмнелерди кыласыз? Звугун өчүрөсүздөр, чат кыласыздар, отслеживать видео деп ушуну басып койсоңуздар, эгерде Жамал 2 ноутбуктан кирип аткан окуучудан гана көрүнөт.
бардык окуучу 30 окуучу болсо Жамал 2 деген Жамалдын видеосу көрүнүп турат. Балким Жамал бир кыймыл аракет кылып атат, балким эксперимент жасап атат, тапшырма болгон эксперимент жасоо, ошону көрсөтүп атат. Ошол видеону баарыбыз ошол баардык окуучу ошол Жамалдын видеосун көрөт. Кара ушуну бастырып остановить отслеживание видео деген бар, ошону басып койсо кийин өчүп калат. Буну эми только бир гана ноутбуктан келген окуучулардын гана көрө аласыңар. Сделать организатором деп организатор кылсаңыздар болот, бул жерде да бар. Видеосун өчүрүп койсоңуздар болот. Субтитрди берсеңиздер болот. Мисалы окуучу ушуну басып койсоңуздар, ноутбуктан келген окуучу субтитр жазып отурса, экрандын астынан окуучулар көрө алышат. Жууртма жазуулар туруп турат. Андан кийин дагы бир өзгөчөлүгү ноутбук менен келгени карасаңыздар, сиздер телефондон келген үчүн сабагыңызды запись кыла албайсыздар. Ал эми өзүңүздөр сабак запись кылбасаңыздар дагы ноутбуктан кайсы бир окуучу кирип аткан болсо, ага уруксат берсеңиздер болот. Разрешить запись деген баскыч басып койсоңуздар, сиздердин ордуңуздарга Жамал эки ушул өтүлүп жаткан сабакты запись кылып коет. Автозапись автоматтык түрдө компьютерге, ноутбукка сакталат дагы, сиздер менен WhatsApp аркылуу же башка электрондук даректер аркылуу бөлүшүп койсо, сабакка катыша албаган окуучулар болушу мүмкүн, же болбосо катышкан окуучулар да кайрадан көрүп, сабакты бышкылтап, толуктап түшүнүп алса болот. Демек, ошо ноутбуктан кирген окуучуга уруксат берип, запись кылып алсак болот. Андан кийинки баскыч эмне баскыч экен карасаңыздар, бул жерде ортодо жашыл жогоруну караган стрелка менен совместное использование деген баскыч турат. Бул эң негизги баскыч болуп саналат. Анткени сиздер PowerPoint презентация менен тема түшүндүрөсүздөр, видео менен тема түшүндүрөсүздөр, сүрөт менен көрсөтөсүздөр, ушул баскыч аркылуу ишке ашырасыздар. Эң негизги баскыч, маанилүү баскыч болуп эсептелинет. Бул баскычты басканда силерге эмне чыгат? Мындай тизме чыгат. Бул жерден эмнелер көрсөтсөңүздөр болот. Фото деп, мисалы үчүн фотону бассаңыздар, сиздерге мындай экран чыгат. Бул жерден сүрөттөр, балким сиздер интернеттен сүрөт жүктөп койгонсуздар, сабагыңыздарга, темаңыздарга байланыштуу. Ошону табасыздар. Папкадан, кайсы папкага сактаган болсоңуздар, галереяданбы табасыздар дагы, ошону басканда сүрөт баарына окуучуга көрүнөт. Андан кийин сабакты түшүндүрүп кете бересиздер. Анан кийин мисалы документ деген документ жиберсеңиздер болот, документке көрсөңүздөр болот, ар кандай. Анан дагы негизги баскыч экран деп турат. Бул экранды басканда силерге мындай телефондун экраны көрүнөт баардык окуучуларга. Бул жерден эмне кыласыз? Экранды басып туруп, колуңуздар менен жылдырасыздар. Менюну алып келесиздер, телефондон колуңуз менен жылдырып, менюну алып келесиз. Мисалы бул телефондун менюсу, бул жерде мисалы YouTube деп турат, YouTube деп YouTube каналына бара аласыздар. Браузерге автоматтык түрдө барып туруп, ал жерден видеолорду көрсөтсөңүздөр болот, сабагыңыздарга байланыштуу. Андан тышкары балким сиздер галереяңыздарга, бул жерде сиздерде галерея деп жазылып турушу мүмкүн. Галереяда балким интернеттен жүктөп алган видеоңуздар бар, сабакка байланыштуу, темага байланыштуу, ушуну басып туруп, басуу аркылуу көрсөтсөңүздөр болот. Бардыгы бүткөндөн кийин, көрсөтүп бүткөндөн кийин остановить совместное деген баскычты бассаңыздар, кайра сабагыңыздарды улантып кетесиздер, видео токтойт. Анда мен азыр сиздерге видео көрсөтүп көрөйүн. Бул жерден кайра мен азыр ачып туруп совместное использование деген баскыч аркылуу мен азыр браузерге барам. Бул жерде интернет көрүп атасыздар, YouTube каналы турат. Бул жерде мисалы келгиле кайсысын астрономия для самых маленьких деп, ушул балким ушу мен сабагыма керектүү. Ушуну монда полный экран кылып аласыздар. Мынтип көрсөтөсүздөр. Көрө алышат окуучулар. Пауза кылып, сабагыңыздарга алдын алып даярдап аласыздар да. Анан керектүү материалдар көрсөтөсүздөр. Окуучулар же болбосо пауза кылып туруп, паузаны басып туруп, талкуулар жүргүзсөңүздөр болот. Ушундай автоматтык түрдө видеону көрө алышат окуучулар. Андан кийин, демек, аны презентацияны кайра коелу. Презентацияны кайра коюп улантабыз. Демек, ошондой папкадан дагы, YouTube'дан да автоматтык түрдө коюп алсаңыздар болот. Андан кийинки карасаңыздар, совместно использовать доску сообщений деген баскыч турат. Бул баскычты басканда силерге мондай экран көрүнөт, окуучуларга да ушул экран көрүнөт. Буда эмне бар? Чекесинде карасаңыздар, карандаштын сүрөтү турат. Карандаштын сүрөтүн басканда мындай белгилер чыгат. Карандаш, ластик дейт, өчүргүчтүн, ар кандай түстүү сызыктардын белгилери чыгат. Ал эми бул эмеде ноутбуктан келген окуучуларга айтасыздар, жогоруда ал белги жогоруда болот. Мындай карандаш эмес, жогоруда белгилер чыгат. Ал белгинин ичинен комментировать деген сөз
табат дагы. Комментировать деген сөздү таап ошону басканда мондай белгилер чыгат. Жана ноутбуктан айтып өттүм, мүмкүнчүлүктөр кеңирээк да. Анда текст жазса болот. Мисалы үчүн ноутбуктан киргендер комментировать деген баскычты басып туруп жогору жактан төмөндөн эмес текст деген бокс чыгат. Ал жерге ар кандай сөздөрдү ар кандай тексттер жазса болот. Мисалы үчүн бир жазса бардыгы окуй алышат. Телефондон киргендер тилекке каршы монда жаза алышпайт. Бир гана могу чекеде салам деп жазылып турбайбы, ошондой гана жаза алышат. Кол менен жазышат. Анан дагы эмелерди жасай алса болот. Мисалы үчүн могу сызыктарды алып туруп, мисалы үчүн балким силер кыргыз тилде өтүп атасыздар. Эч иштердин алдын сызыкла деп бир текст койдуңуздар, мисалы үчүн бул сөз эч деп элестетип кое берели. Мисалы мондай документ деген сөз эч алдын сызат. Же болбосо зататошторду тегеректей келе деп мынтип тегеректеп койсо болот. Кол менен кылат да, ноутбуктан киргенде, телефондон киргенде. Ноутбуктан киргендер жогору жактагы айтып өттүм, ошо белгилер чыгат, ошол белгилерден жазса болот. Андан тышкары мугалим баардыгын жазгандан өчүрүп койсо болот. Ал эми окуучулар ар ким өзүнүн жазганын гана өчүрө алат. Ал жерде карандаштын өчүрүшүн сүрөт турбайбы, ластик деп. Ушул баскычты басуу аркылуу өздөрүнүкүн өчүрө алышат. Анан ушул экранды сактап коебу десе, сохранить деген баскыч бар. Ошону басуу аркылуу сакталып калса болот кийинки колдоном десе. Андан кийинки эмне баскыч бар экен? Жана мен чаты деген баскычты силерге көрсөткөн болчумун участниктер дегенде. Бул чаты деген баскычта басканда кандай чаттарды жиберсе болот, все деп туруп баардыгына чаттарды жиберсе болот. Же болбосо карасаңыздар сабак учурунда балким мугалим жазат да чатка, окуучулар окушат, окуучулар жазат, мугалим окуйт. Балким окуучулар бири-бири менен жазып отура берет. Мисалы үчүн Акмат менен Ташмат жазып атышат эле, бири-бирине. Бир гана Акматка жазып атам деп бири-бири менен сүйлөшөт, мугалимге ал жетпейт. Ошон үчүн окуучулар сабактан абагда болуп бири-бири менен сүйлөшө бербесин деп каалачу болсоңуздар, анда сиздер могу 3 чекип турган подробнее деген баскычты басасыздар. Бул жерде бассаңыздар настройки конференция деген баскыч турат. Ал баскычты басканда сиздерге мындай экран чыгат. Бул жерден карасаңыздар настройкаларды оңдоп калганда кое алсаңыздар болот, теманы өзгөртүп. Заблокировать конференцию десеңиздер, мисалы саат 10го деп койдуңуздар, 10го кириштиби башка катышуучулар кире албай калат, ушундай койсоңуздар болот. Заблокировать совместное использование жана сабакты бөлүштүрүп, PowerPoint презентация, YouTube, аны бир эле силер эмес, окуучулар да көрсөтсө болот. Мисалы балким презентация даярдап келип туруп, ушул баскыч аркылуу силерге көрсөтөт. Эгерде кааласаңыздар, эч ким көрсөтпөсүн, бир гана мен гана көрсөтө алам дегичи болсоңуздар, анда бул баскычты жандырып коесуңар. Бул жерде ар бир окуучу киргенде үнү чыкпасын десеңиздер, буну басасыздар. Ким кирип чыгып атканда үндөргө угулуп турсун десеңиз, буну басасыздар. Ал эми бул баскыч карасаңыздар чатта все деп турат. Ушул баскычты бассаңыздар, мында ар биринин баскычтары бар. Все деген баскычты бассаңыздар, разрешить участникам общаться в чате деген, все деген баскычты бассаңыздар, мындай сиздерге экран чыгат. Бул жерден кааласаңыздар, никто эч ким чатта сүйлөшпөсүн, же только организатор гана, бир гана мугалим сүйлөшсүн десеңиздер, жазсын десеңиздер, ошо мугалим кыласыздар. Жок, бардыгы сүйлөшө берсин десеңиздер, анда все деген баскычты басып койсоңуздар болот. Анда ушуну менен аягына чыктык. Телефон менен кирип Zoom программасынын кандай сабак өтүүсү болор экен, кыскача маалымат ушундай. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.